Assalamu alaikum. Саламатсыздарбы, урматтуу апалар, эжелер, аталар, агалар, карындаштар. Биз бүгүн Оштогу аэропорттун жанындагы Мөнөк айылында турабыз азыр. Жапар экебиздин үйүнө келдик. Сөл жандары бар экен, аябай көп дейт. Ошону бир сиздерге көрсөтүп, сатууга чыгарып атыптыр. Азыр көрсөтөйлү. Assalamu alaikum. Тақсыр қандайсыз? Жүріңізші, көрсөтіңізші сөл жандарды. Қандай болды? Көй отауы. Мына туғандар келіп қалдық. Азыр чекеден 3 ряд бар екен да бұл жерде. 1, 2, 3 ряд бар екен. Жаман көп қой. Жаса көп өтіпсіз, а? Қана ачыңчы білді. Охо, мынаке. Vay. Tamam koy, dur. Oldu. Yağın görölçü bunu alacakların. Narkı, riyatlarda. Kança somdu kalgansız? Kança som menen başladınız le? Biz 50 bin menen başlaganбыз. 50 bin menen korkpой başladınız mı? Ha, уже бар козголгону. Мынаке. Ананда дагы бир ряд бар экен. Буга уже сөл жандарын чыгарып алып элегенге даярдап атасызбы буну? Элеген даярдап атат буларчы. Мына. Уже буяка чыккан, кече этме кылганбыз. Буяка чыккан уже. Быжырайт го, быжырай. Уже жеп коюптур буну да. Буларды жеп. Мына бул рядты дагы көрөлчү. Мына үстүнөн эле мындай бир 5лик менен аңтарымчы. Уже буга чыгып калыштыр. Сиз жакында салып жеккенде. Уже чыгышыптыр да мына. Быжырап. Мынаке достор, кимге сөл жан керек болсо, айрыкча мына бул Парцез, дагы эмне деген айылдар бар эле? Кызыл Мeenet, Тажикмала. Машина бар да. Нургаз таксыр. Доставка кылып бересиз да эгер чалып сүйлөшсө. Мынаке. Болду. Дадыл экен. Бир нерсе эктиңизби мында? Алгачкы биогумустарыңызды чыгарып бир нерсе эктиңизби? Купуна эккенбиз. Мына ал жакта айтмакчы. Парниги бар экен. Kokon-kiler, bактар бар экен. Кыскасы азыр силерге дагы көрсөтөбүз ошолорду. Бул кайсы линиядан? Нургаз таксыр айтсаңыз. Мамазак экен линиясынанбы? Мамазак. Мына ал жактарда дагы. Мына ряд жаман узун турбайбы? Мен аны жерге чейин эле дептим. Көрөлчү ушунда. Буну дагы уже жеп коюптур да? Охо. Мынаке тугандар, кимге сөл жан керек болсо? Вай. Мынаке. Кызыйт го. Яшиги менен бере бересизби же мешоктоп деле бере бересизби? Кандай? Кардал кандай кааласа ошондой алат. Каалагандай кылып берем дейт мынаке. Кандай каалаган десе яшик. Мешок десе мешок. Бир жума бурун эле яшты койгонубузга сонуп калды. Бир жумада эле ушунча чыгып алыштыбы? Мына. Ондо раса курсак ачыптыр да булардын. Жаман көбөйттүр мен. Мына ушунча адамдыкына барып, bunчалык көбөйгөнүн көрүлө келем. Bunчалык көп объемда. Бул уже желип бүтүп даяр болуп калыптыр. Элегенге. Эми секин сөл жандарын ажыратып алып ээлейсиз да. Мынаке. Мынаке тугандар сөл жан ошончо экен. 1, 2, 3 ряд. Азыр ал жакта дагы даярдап коюштур. Жаңы азык. Мында турат. Кыскасы бардыгыңызга азыр жетет. Сөл жанчы. Келип байланышып биз азыр экранында номерин калтырабыз. Бул Жапар акебиздин. Байланышып сүйлөшсөңүздөр жеткирип дагы берем дейт. Салып дагы бере бересиз да, үйрөтүп коебуз керек болсо, туурабы?
Siz ушунча нерсени көбөйтүп баккандан кийин анан 24 жолун saat, уже билип калдыңыз. Ошо кеңеште турат, кандай эмне кылышты. Мына кеңеш дагы берип турабыз дейт. Бардыгын окуп, үйрөнүп бүттүк бар жогун. Ошо. Мынакей үйрөтүп, салып берип келебиз дейт. Доставка кылыпчы. Азыр ал жерде кулпунайлар бар экен, көрөлүчү ошону. Достор, азыр кулпунайга барабыз. Мына бак. Көрдүңүздөр, мына бактарына салыптыр. Коконкиларстар өтө сонун дейт былтыр. Быйыл дагы саласыз дейм, а? Азыр ана кулпунайга дагы салганбыз дейт. Ошону дагы бир көрөйлү. Мынакей достор, Ого, гүлдөп алып тур го бул, Эрте пышар. Эрте пышар сортунанбы? Алып чыгабыз. Осы тегизебиз бардыгын. Ороздодо пышып калабы, а? Өзөдө былтыр өзөдө сатабыз, элге озаштырганбыз. Буга чылк биогумус салдыңызбы же топурак аралашпы бул? Жок, биогумус, основной биогумус менен болуп атат. Мына үстүнө дагы. Көбүнчө биогумус тең, а? Одан кийин суюртуп беребиз биогумусту. Натуральный неме болот. Мынакей достор, Ана менен сугарат экенсиз да. Капельный менен сугарылат. Азыр быйыл айрыкча элдер түшүнүп калды биогумус менен эгиш керек экен депчи. Быйыл биогумуска спрос көп да. Сиз срочно анау немеңизди ээлешиңиз керек экен. Даярдап камдап дыйкандаргачы. Даяр ошо ээлеген Даярдылары дагы бар. Даяры бар экен азыр 1 тоннадай биогумус. Биогумусту канчадан бересиз? 20 деп атабыз. Эми келген болсо, ким көп алган болсо арзаныраак кылып беребиз. Жөндүү кылып беребиз. Биз дыйканчылык. Неменичи? Эң кызыгы мына сөлжанды канчадан бересиз? Сөлжанды. Сөлжанды азыр эми азыркы баада 150-200 деп атышат. Биз 100дөн эле бере турган болуп калдык. Эгер келип көп ала турган болсо, андан да түшүрүп беребиз. Арзаныраак. Көбүрөөк алса дең, а? Келген адамдын көңүлүн уртпайбыз. Кудай кааласа. Каалаган жеринен каалагандай кылып салып бересиз. Каалагандай салыңдар. Кааласа ящик менен алып келип, кааласа капка салып беребиз. Тандап салып беребиз. Мынакей достор. Сиздердин каалооңуздарга жараша салып берет экен. Мына жерден кааласам мынадан алсаңыз болот экен, кааласаңыз мынаудан же болбосо манаудан 3 пролет бар экен. 1 2 3. Үчөндө тең жык, чылк эле кыпкызыл сөлжан экен. Өзүңүздөр көрдүңүздөр азыр. Кимге керек болсо, биогумус чыгарыш үчүн сөлжан көбүрөөк болуш керек да. Сөлжан көбүрөөк болсо, биогумусту тезирээк иштеп чыгарып берип турат. Ошондуктан жык болгон жерден тез көбөйткөн. Ошондой туугандар. Биринчи сөлжан алыш керек, анан кийин биогумусту чыгарсаңыздар болот. Биз азыр номериңизди ооз2 дагы айтып коебуз, анан экранга дагы коюп коебуз. 552 0552 94 94 73. Мынакей достор, ушул номерлерге кайрылып бересиздер. Биз экранга дагы видеонун ылдыйына коюп коебуз. Ушул номерлерге кайрылып бересиздер. Достор, эң кызыгы бүгүнкү видеонун мынау малдар дагы сатылат экен. Мына малдар чекеден. Буякта бар, нар жакта топоктор бар. Нар жакта дагы бар экен. Бул бүт эле порода малдар окшойт, желиндерин. Карагылачы желиндерин. Бардыгы тууганбы? Мына жашыраак экен, бул. Бул мынажын былтыркы топоктор. Мынажын. Мыналчы? Булар боз, мына тут боз. Экөө боз. Мына экөө тубу, жаңы. Бул экөө туптур. Мына бул галштин экен, туугандар. Галштин. Мына кандай порода? Бул деле бишкекский, швейц, алатоо окшойт чамасы. Бишкектен келгенби же кандай? Бишкектен келген буларына. Мына дагы бир галштин туугандар. Мына ошо галштейндер мына экөө. Мына малдар мына ушулар. Мына дагы галштин экен, путу колу узун. Мына мал кылам дегендер сынаакы малдар бар экен. Мына галштин чырайлуу, мына жын экен. Бул дагы туулуу мына ушул? Бул туу элек. Мына ушул менен мына ушул боз, кечирак боз. Бозбу? Мына ул эмне? Мына ул да. Швейц окшойт бул.
Ушу канча ушул Мага жакты ушулчу. Канча деп атасыңар ушуну? Эми сүйлөшөбүз ошо биз. Туусаны лазым ошо. Азыр боозбу бул, а? Боз, аз калды да калса. Азыр ушу малга чейин, тугу чейин бардыгы садыра берет. Азыр сүтү бар булардын. Бардык малдар тугу чейин эле садыра. Тугу чейин садыра берет экен, эми. Мынау энесиби же кандай? Жок, бул да боз. Бул дагы боозбу? Экинчи тоңучу бул мал. Бул дагы путу кол узун, сөөк саактуу мал экен. Ошо Бишкектин элери. Бааларын айта аласызбы? Баалары 150 миңден ошо сүйлөшөбүз. 150 миңден башталабы? Ылдыйга кеми бар. 150 миңге чейинби же? Чейин. 150 миңге чейин экен достор. 70 миңден 70 миңден 150 миңге чейин экен. Азыр нар жакта дагы малдар бар дедиңер, ошону дагы тартып коелучу. Мына торпоктор. Торпоктор мына ошо. Эркекти ургачу бул. Ургач торпоктор өкөтө. Өкөтең ургачу. Энчи бап малдар да. Бул кайсынын баласы мына бул? Мына онусу Беркиники. Берки Кашканыкы, наркынысы мына ол. Мынаке. Азыр нар жакта дагы малдар бар дейт, ошону көрөлүчү. Мынаке биякта жаштар турбайбы? Ошо Кунажындар, букалар. Букалар, былтыркы ошо кунажындардын биринчи туңуштардын торпоктору. Былтыркыла уйлардын балдары экен мына. Мынаке. Булар дагы сатылат, а? Булар дагы сатылат. Мынаке чекеден эле сатылат экен мына ушулар. Азыр мен мындай четтен туруп мына бука канча жашар бул? Эми тиш бузуп атат. Мынасы буз элек, наркынысы бузган. Мынасы бузду, мына буз элек тиште. Şu дәдел бука экен мына ушу жоон жолпу. Мына кандай бука экен. Оптум келип калса кандай болуп калат? Оптум алам мен деп калса. Бир коро экен депчи. Келсе сүйлөшөбүз ону. Ошо келсе. Ондай деле келишип бересиңер, а? Келише беребиз. Оптум болсо оптум. Дана болсо дана кылып сүйлөшмөй алабыз. Мынаке туугандар. Сынакы малдар керек болсо мына. Сөлжан десеңиз, ал жакта сөлжан. Мал десеңиз, мал чекеден сатылат дейт малдар бардыгы. Бир айдан 15 күндөн кулпунай. Орозодо буюрса, мына ал жакта кулпунай чыгып калат экен. Орозодо кулпунай жейбиз эми. Каналга катталып, лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Сөлжан же болбосо мына мал базарда иштегендер, же болбосо дыйкан фермерлер болсо, мына шу жаш кунажындар, анал жакта саан, боз, уйлар бар экен. Азыр көрсөттүм. Чалып, байланышып, бааларын сурап, келишип алсаңыздар болот. Адрести айттым. Мөнөк айылы, аэропорт жактагы Бекмамат Осмонов көчөсү. Бекмамат Рыскулов деген. Мына ушундай достор.